Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы дүйнөнүн цивилизациялык көп түрдүүлүүлүгү. Сабактын планы. Цивилизация түшүнүгү. Европалык цивилизация, Азиялык цивилизация, Африкалык цивилизация, Америкалык цивилизация, цивилизациялардын өз ара байланышы, замандын цивилизациялык өзгөчөлүктөрү, көп түрдүүлүктүн мааниси. Цивилизация түшүнүгү. Цивилизация бул коомдун жалпы материалдык жана руханий жетишкендиктеринин топтолмосу. Бул түшүнүк адамдардын тарыхын, ар кандай багыттарын жана орунттуу жетишкендиктерин камтыйт. Цивилизациялар өнүгүү деңгээли боюнча айырмаланат жана алардын ичинде китеп жазуу, архитектура, мыйзамдар, илимдер, искусство жана дин менен байланышкан ар түрдүү багыттар болот. Цивилизациялар өз ара байланышууда жана бирин-бирин таасирлентүүдө маанилүү роль ойнойт. Ар кайсы аймактардын жана өлкөлөрдүн маданияттары, коомдук түзүлүштөрү жана экономикалык системалары жагынан өзгөчөлөнөт. Билимдин жана технологиянын уламдан улам өнүгүүсү цивилизациялардын өз ара таасирленүүсүн жана биригүүсүн камсыз кылган. Бул өз ара түшүнүү жана кызматташуу ааламында тарыхый жетишкендиктерди сактоо жана андан ары өнүктүрүү үчүн маанилүү болуп эсептелинет. Европалык цивилизация. Европалык цивилизация көп кырдуу жана кеңири таралган тарыхый жетишкендиктерге ээ. Анын өнүгүүсүнүн негизги этаптары. Антикалык доор. Грек жана Рим цивилизациялары Европанын белгилүү фундаменттери болуп саналат. Гректер философия, искусство, математика жана илим тармагында чоң жетишкендиктерге ээ болушкан. Римдиктер улуу архитектуралык имараттарды куруу, укуктук системаларды түзүү жана европалык цивилизациянын кеңири таралуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган жолдорду салууда белгилүү. Орто кылымдар. Орто кылымдардын доорунда Европанын христиандык маданияты жана дини күчөп, чиркөөлөр жана монастырлар илим жана билим берүүнүн борборлорунда кызмат кылышкан. Рыцардык жана феодалдык системалар коомду башкаруунун негизги механизми болуп саналган. Ренессанс. Ренессанс доорунда Европанын илим, искусство жана адабияты кайрадан жанданган. Микеланджело, Леонардо да Винчи жана Рафаэль сыяктуу улуу сүрөтчүлөрдүн жана философтордун жетишкендиктери бул мезгилде пайда болгон. Европалык цивилизациянын тарыхый жетишкендиктери дүйнөлүк мааниге ээ болуп, башка цивилизациялар менен өз ара таасирленген. Азиялык цивилизация. Азия анын бай жана ар тараптуу маданияттары, философиялары жана тарыхый жетишкендиктери менен белгилүү. Индия жана Кытай. Индия цивилизациясында буддизм жана индуизм сыяктуу ири диндер жаралган. Кытай цивилизациясы Конфуций, Лао Цзы жана башка белгилүү философтордун идеялары менен байытылган. Өнүккөн архитектура жана көркөм өнөр ааламга кеңири таралган. Чыгыш Азия. Японияда самурайлардын эрежеси жана маданий татуажы жогорку деңгээлге жеткен. Япондордун чыгармачылыгы жана чеберчилиги өзгөчө бааланган. Түштүк Чыгыш Азия. Хмер, Майя жана башка ири империялар архитектурадагы жана көркөм өнөрдө жогорку деңгээлди жараткан. Андан тышкары, бул аймактын маданиятына жана тарыхына диний жана социалдык мамилелер чоң таасирин тийгизген. Азиялык цивилизациялар ар түрдүү маданияттардын, философиялардын күч алышына жана жайылышына себеп болгон. Дүйнө адамдарын бириктирүү жана өз ара түшүнүү боюнча маанилүү роль ойногон. Африкалык цивилизация. Африка көп түрдүүлүккө бай жана ар түрдүү тарыхый, маданий жетишкендиктерге ээ. Египеттик өрнөк. Мисирдик цивилизация пирамидалары, фараондордун башкаруусу жана ири храмдары менен белгилүү. Тутанхамон сыяктуу фараондор жана алардын байыркы маданияты дүйнөлүк маданиятка чоң таасир эткен. Сахаранын көрөңгөлүү жумуштары, Мали жана Гана империялары алтын жана башка байлыкка бай, соода жана окуялуу маданияты менен атайын белгилүү болгон. Тумбукту билим жана илимдин борбору болгон. Кылымдар аралыгындагы маданий жетишкендиктер Африкадагы ар тараптуу делинген коомдордун маданий жетишкендиктери музыка, бий, сүрөт жана кол өнөрчүлүк жаатында өсүүдө. Бул маданияттар бүгүнкү күнгө чейин таасирлүү жана дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы зор.
Америкалык цивилизация. Америка континентинин цивилизациялык тарыхы бай жана ар тараптуу. Бул аймактагы цивилизациялар дүйнөлүк маданият жана коомду өнүктүрүүгө чоң салым кошкон. Жаңы дүйнө. Америка цивилизацияларынан майя, ацтек жана инк маданияттары белгилүү. Майялар астрономия, жазуу, архитектура жана искусство жаатында чоң жетишкендиктерге ээ болушкан. Ацтектер болсо империясын чоңойтуп, күрдүк жана диний жетишкендиктерге жетишкен. Инктер тарамчы жолдорду жана чоң курулуштарды жаратып, өзгөчө инженердик жетишкендиктерге ээ болушкан. Колониялаштыруу. Америка 100 жыл бою диний жана материалдык байлыктары аркылуу европалык цивилизациялардын колониялаштыруу процессине дуушар болгон. Бул этапта Европалык өлкөлөрдүн маданияты жана таасири Америкадагы жамааттарга жана элдерге зор таасирин тийгизген. Бүгүнкү элдер. Америка континентинин ассимиляцияланган элдери жана маданияты азыркы заманбап коомдорду түзүп, дүйнөлүк маданиятка жана экономикага чоң салым кошуп келе жатат. Цивилизациялардын өз ара байланышы. Цивилизациялардын өз ара байланыштары жана таасири тарыхта чоң мааниге ээ болгон. Бул өз ара байланыш соодалык жана маданий таасирлер аркылуу ишке ашкан. Соодалык байланыштар. Цивилизациялар ортосундагы соодалык байланыштар жибек жолу жана деңиз жолдору аркылуу жүргүзүлгөн. Бул жолдор аркылуу товарлар, технологиялар жана маалыматтар алмашылып, цивилизациялардын өнүгүүсүнө түрткү болгон. Маданий таасирлер. Цивилизациялар ортосундагы маданий байланыштар да маанилүү болгон. Искусство, илим, дин жана философиялар цивилизациялардын өз ара толукташып, бири-биринин маданияттарын байытуу жөндөмүндө чоң роль ойногон. Бүт дүйнөнүн маданияттары алга жылып, ар кандай өнүккөн жетишкендиктер түзүлүп келген. Дүйнөлүк жайылтуунун ролу. Цивилизациялардын бири-бирине таасири бүгүнкү күндө да уланууда. Технологиялар жана интернет цивилизациялардын өз ара байланыштарын жана алардын өнүгүүсүн жөнгө салууга көмөктөшүп келет. Ошентип, цивилизациялардын өз ара толукталышы биздин тарыхыбыздын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Бул процесс кылымдар бою жүрүп, дүйнөбүздүн бай жана ар түрдүү маданиятын түзүүгө жардам берип келет. Замандын цивилизациялык өзгөчөлүктөрү. Цивилизациялар тарых бою өнүгүп, өзүнүн убакыт өзгөчөлүктөрүнүн ар түрдүү этаптарын өткөн. Технологиялык өнүгүүлөр жана маданий өзгөрүүлөр аркылуу цивилизациялар өз ара байланышта болгон жана дүйнөнү өнүктүрүүгө чоң салым кошкон. Индустриялык революция. 18-кылымдын аягында жана 19-кылымдын башында башталган индустриялык революция технология жана экономиканын чоң өзгөрүүсүн алып келген. Фабрикалардын, заводдордун жана жаңы өндүрүш техникаларынын пайда болушу адамзаттын жашоосуна жана экономикалык системасына чоң таасир эткен. Санариптик доор. 20-кылымдын аягында жана 21-кылымдын башында санариптик технологиялардын жана компьютердик системалардын өнүгүүсү дүйнөдө чоң өзгөрүүлөрдү алып келген. Интернеттин жайылышы, маалыматтык технологиялардын өнүгүүсү жана санариптик системалардын колдонулушу дүйнөлүк коомдорду жана экономиканы кайрадан түзгөн. Глобализация. Глобализация процесси ар түрдүү маданияттардын, экономикалардын жана коомдордун өз ара байланышын күчөткөн. Учурдагы цивилизациялар глобализация жолунда өз ара таасирленүүдө жана өнүгүүдө. Бул процессте экономикалык өсүш, маданий алмашуу жана эл аралык кызматташуу чоң роль ойнойт. Ошентип, заманбап цивилизациялар өз ара таасирленүүдө жана өнүгүүдө чоң мааниге ээ. Тарыхый жана жаңы жетишкендиктер цивилизациялык өзгөрүүлөрдүн негизги күчтөрү болуп эсептелинет. Цивилизациялык көп түрдүүлүк жана анын мааниси. Цивилизациялык көп түрдүүлүк дүйнөнүн бай жана ар тараптуу тарыхынын негизинде түзүлгөн. Бул көп түрдүүлүк биздин бүгүнкү коомдорубуздун, маданияттарыбыздын жана экономикабыздын босогосун курчап турат. Өнүгүүчү маданияттар. Цивилизациялардын ар түрдүү маданияттардын жана жетишкендиктердин бири-бирине таасирленүүсү маанилүү. Ар бир маданият өзүнүн уникалдуу көркөм өнөрү, илими, философиясы жана билимдери менен баалуу. Бул көп түрдүүлүк мурастарды сактоо жана аны пайдаланып, жаңы жетишкендиктерге жетүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Диалог жана өз ара түшүнүүчүлүк.
Цивилизациялык көп түрдүүлүк эл аралык диалогду жана өз ара түшүнүүчүлүктү бекемдейт. Маданий жана социалдык ар түрдүүлүктү кабыл алуу жана андан үйрөнүү эл аралык байланыштардын жана кызматташуунун жакшыраак болушуна өбөлгө түзөт. Бул процесс дүйнөнүн ар кайсы элдеринин ортосундагы түшүнүүчүлүктүн, толеранттуулукту жана тынчтыкты сактоого жардам берет. Ошентип, цивилизациялардын көп түрдүүлүгү биздин дүйнөбүздүн бай жана ар тараптуу мурастарынын пайдыбалы болуп саналат. Ар бир цивилизациянын уникалдуулугу жана өзгөчөлүүлүгү дүйнөлүк коомдун өнүгүүсүнө жана өсүүсүнө баалуу салым кошууда.